Сырты жана ичи заман талабына ылайыкташтырылып курулуп жаткан бул имарат ынтымак Манас Ордо деп аталат. Же мындайча айтканда жаңы ак үй. Жакын арада пайдаланууга берүү алдында турат. Имарат борбордук көчөлөрдүн биринде орун алган. Бул деген биринчи кезекте өлкөнүн имиджине да оң таасирин тийгизери бышык. Дал ушул имараттын курулушун азыркы жаңы түзүлгөн президенттин иш башкармалыгынын көзөмөлү алдында курулууда. Ушу тапта президенттин иш башкармалыгы тарабынан дээрлик бардык облуста ипотекага берилчү үйлөрдүн курулушу башталган. Аталган программа боюнча 29 миңден ашуун батирдин курулушу пландалган. Соңку 3 жыл аралыгында эле президенттин иш башкармалыгы эффективдүү иш алып баргандыгын көрсөтө алды. Эң ириде өлкө тургундарынын жашоо турмушу деңгээлин көтөрүүгө багытталган милдеттерди аткарууда маанилүү ролду ойноду. Аларга президент Садыр Жапаров өзү токтолду. Мындан 2 жыл мурун баарыбызга белгилүү окуялардан кийин Баткен облусу калыбына келтирилди. Ага байланыштуу көптөгөн аскердик бөлүктөр капиталдык ремонттордон өткөрүлдү. Каракол аэропорту, Жылуу булак ден соолукту чыңдоо комплекси, Алтын балалык ден соолукту калыбына келтирүү борбору, Энвер Гареев атындагы ботаникалык бакча, Жыргалаң санаторийи, Кыргызстан Азербайжан достук сейил багы жана башка социалдык объектилердин оңдолуп түзөлүшүн буга мисал катары айтсак болот. Ошону менен бирге капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп жаткан Абубакир Изибаев атындагы мамлекеттик цирктин имараты көрүүчүлөргө эшигин ачаар күн дагы алыс эмес. Кыргыз деңизи мамлекеттик ишканасынын реконструкциялоо, Мурас мамлекеттик ишканасынын курулуш иштерин дагы иш башкармалык колго алгандыгы баарыңыздарга белгилүү. Бүгүнкү күндө президенттин иш башкармалыгы материалдык техникалык базасы бар, кесипкөй адистерге ээ, жүктөлгөн милдеттерди жоопкерчилик менен аткарган уюмга айланды. Анын бирден бир себеби мурда өз-өзүнчө иш алып барып келген президенттин администрациясы менен өкмөттүн аппаратынын бириктирилип, бир эле иш башкармалыкты түзүү чечими болгон. Буга чейин Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясы менен Кыргыз өкмөтүнүн жогорку кеңештин аппаратынын ишин финансалык, материалдык, техникалык, транспорттук, социалдык жана медициналык жактан камсыз кылуу максатында өз-өзүнчө иш алып барып келген 2 башкармалыкты бириктирүү чечимин кабыл алганбыз. Чакан өлкө үчүн бир иш башкармалык кылып түзүүнү коомчулуктагы туура кабыл алган миллиондогон акча каражаттары дагы үнөмдөлдү. Жоопкерчиликти мойнубузга алган соң айрым түзүмдөрдү иш башкармалыктын карамагына алуунун өзү дагы логикага туура келген маселелер. Тагыраак айтканда, ортодогу ортомчуларды четтетип, түз иштетүү маселеси колго алынды. Натыйжасын жалпы эл көрүп турат. Ушу тапта президенттин иш башкармалыгы менен катар министрлер кабинети тарабынан өлкөнүн гүлдөп өнүгүшүн шарттай турган ири долбоорлор да жүзөгө ашырылууда. Мындай учурда жапа тырмак биригип, өнүгүүгө салым кошуу маанилүү экенин президент Садыр Жапаров баса белгиледи. Биз жаңы Кыргызстанды куруу жолунда баратабыз. Мындай тарыхый учур өлкөнү өнүктүрүүгө салым кошуу вазифасы сиздердин да маңдайыңыздарга жазылыптыр. Бул тарыхый мүмкүнчүлүктү туура кабылдап, туура пайдаланууга, туура багыт алууга умтулуңуздар. Өнүккөн Кыргызстанды куруу жолунда сиздер элдин эсинде кала тургандай ак кызмат өтөөңүздөргө мен бекем ишенемин. Өлкөбүз үчүн чарчоо дегенди билбей, чамдап иштей бериңиздер. Өз кезегинде Минкаптыр асы Акылбек Жапаров президенттин иш башкармалыгы мындан арыда өлкөнүн өнүгүүсүнө жана гүлдөп өсүшүнө зор салым кошуп, алдыга коюлган милдеттерди ийгиликтүү чече берерине ишенимин билдирди. УДНын алдындагы ведомстволук уюмдар, мамлекеттик административдик имараттарды, резиденцияларды, клиникалык оорукана, автотранспорттук ишкана жана башка иштери зор жоопкерчилик менен тейленип келатат. Иш башкармалыктын түзүмдүк бөлүмдөрүндө жана 30 ведомстволук уюмдарында ар кандай тармакта 4000ден ашык кесипкөй адистер эмгектенет. Иш чаранын жүрүшүндө президент Садыр Жапаров президенттин иш башкармалыгынын жана ведомствого караштуу мекемелердин бир катар кызматкерлерине мамлекеттик сыйлыктарды, ал эми Минкаптыр агасы Акылбек Жапаров ардак грамота жана ыраазычылык барактарды тапшырды. Айта кетсек, президенттин иш башкармалыгынын түзүлгөнүнө быйыл туура 30 жылдын жүзү болду. Ал 1994 жылдын 8 августунда президенттин жарлыгы менен негизделген. Салабат Эркетаева, Мирлан Жаныбек уулу, ЛТР, Бишкек.